Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bardığımızın maksatımız Beyişe kiriu. Beyişe kiriş için kanday Allah jana anın elçisi talap kılsa oşonu jasayız. Beyişke Allah subhanahu wa ta'ala bardığımızды tüz kirgizilsin surayla. Tüz beyişe kiriş bu öte çoğ nemet. Birok beyiştin jolu musulmanlar üçün eki jolu var da. Tüz jolu var, çerez tozok bolgon jol var. Musulmanlar üçün. Allah Taala bardığımızды tüz kirgizişin suraylı, beyişke tüz kirişke hareket kılaylı. Çerez tozoktan Allah saklasın. Birok köpçülüktün jolu tozok arkылуу bolot. Tozoktogu en jеңил azap tamanga koyulgan tozoktun çoğunan adamdın mezi kaynap çıgat. En jеңил azap. Birok tileke karşı köpçülük musulmandardın jolu tozok arkılуу bolot. Bunu Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da aytkan. İnna aksaren nasi la ya'lamun. Adamlardan köpçülüğü bilbeydi. Adamlardan köpçülüğü tuğra jolda emes. Şeytan oşo mal'un bolgon kezde Allah subhanahu wa ta'ala özümdün jaratkanıma sajda kılgıla degende bardık perişteler sajda kılıp şeytan sajda kılbay nalat ilingende o Allah deydi. Uşul jaratkanın adam sebepti. Ekөөbüzdün ortabızda düşmançılık boldu. Emi men bul senin jaratkanыңды, jananın urpakların kıyamatqa çeyin oğundan kelem, solundan kelem, артынан келем, астынан келем, жойдөсүнөн келем, ылдыжагынан келем. 6 тарабынан келип адаштырам. Аларды жолдордо аңдып отурам. Аларды адаштырам. Sen алардын көпчүлүгүн туура жолго түшүүчү экенин көрбөйсүң дейт шайтан. Мага кыяматка чейин өлбөгөнгө эми уруксат бер. Дегенде Аллах Таала уруксат берет. Сага уруксат. Кыяматка чейин өлбөйсүң. Шайтан кыяматка чейин өлбөйт. Урпактары менен жин, шайтандар адамдын ар тарабында тороп, тосуп, күтүп, азгырып каяка баштайт? Тозокко баштайт. Көп адамдар азгырылат. Az адамдар гана ага азгырылбайт. Алар кимдер? Илля ибадакал мухлисин дейт шайтан ошондо. Сенин ыхластуу пенделериңе күчүм жетпейт дейт. Ыхлас эмне? Ыхлас ар нерсени Аллах үчүн кылыш. Ар бир ибадатты аят бар. Менин ибадаттарым, курмандыгым, намаздарым, дагы башка ибадаттарым, өлүмүм, жашоом бардыгы лиллахи, Аллах үчүн. Мына ушул ихлас. Тилекке каршы ихластуу пенделер аз болуп атат. Көбүнчө рия деген нерсе адамдарды кууратып атат. Рия ажыга барат, селфи кылат. Умрага барат, Кабанын тегерегинде селфи кылат.
Күнөөлөрүм кечирилсин дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтыптыр. Умра менен умранын ортосундагы күнөөлөр кечирилет деп айтыптыр деп умрага барышат. Ал жердеги ибадаттар 100 000 эсе 1000 эсе болот экен. Тобалар дарбазасы ачылган, кабыл боло турган жерлер экен дешет, барышат. Ибадатты кылышат, анан Кызыл деңизге барып бийлешет. Кемелерге чыгып алышат. Кана ихлас, кана. Ошондуктан ибадат кылган көп, өтө көп ибадат кылгандар. Бирок ибадаттарды Аллах субхана тааланын алдында кабыл болушу үчүн эки шарт бар. Алар кайсылар? Ихлас биринчиси. Ихлас. Экинчиси савап. Ихлас, савап. Ихлас бардык амалдарың Аллах үчүн. Алладан башканы унут сен. Ошол Кабанын тегерегинде таваф кылып жүрүп селфи кылыш эмне бул? Рия да. Бул рия. Же даватпы? Жок, бул рия. Кемден кем адамдар гана ошондон сакталып атат да. Намаз, орозо, ажылык, аждан келгенде тойлор, булардын бардыгы эмне? Булардын бардыгы рия да. Мына президент жарлык чыгарды сойбогула деп. Жок, биз соебуз деп жанталашып аткандар эмнеге? Рия да. Рия. Адамдар эмне дейт деген. Адамдарды кантип караймын? Союп эле жүрбөдүк беле? Кантип адамдардын алдында эмне бул? Бул рия да. Адамдардын көпчүлүгү ошондой. Ошондуктан адамдардын көбүнүн жолу Алла сактасын тозок аркылуу. Өтө азчылык түз бейишке түшө турган. Ошол жолго биз аракет кылышыбыз керек. Мен жаңы китептин презентациясы деп атам. Кутулуунун жолу. Китептин аты Кутулуунун жолу. Мусулман көп, намаз окуган көп, туурабы? Амал кылган көп. Бирок ихлас барбы? Макул ихластуулар көп. Савап барбы? Ар бир кылган ишибиз пайгамбарыбызды көргөзгөнгө дал келеби? Же кийин эле өзүбүз ойлоп таап жасап атабыз? Ушул эки нерсе болбосо, амалдар кабыл болбойт. Ушул эки нерсе болбосо, биздин жолубуз Алла сактасын тозок аркылуу болуп калат. Бейиштин жолу тозок аркылуу болуп калат. Дүйнө акыреттин бардык неаматтары, жеңиштери үч нерсеге байланыштуу. Ислам, сүннөт, тынчтык. Дүйнө акыреттин бардык неаматтары, бардык жеңиштери исламга байланыштуу. Исламга байланыштуу десе мусулман көп да дейбиз. Аланда мусулман көп да. Канча миллиард мусулман бар. Бирок ошол мусулмандардын көпчүлүгү сүннөт менен жашабайт. Ислам болгондон кийин сүннөт болуш керек, анан тынчтык болуш керек. Кимде ушул үч неамат болсо, үч нерсе болсо, ислам болсо, исламы сүннөткө жараша болсо, тынчтык болсо, Аллах ага өз неаматын толук берипти. Неамат дегени бул Аллах берген жакшылыктар. Аллах берген жакшылыктар эки түргө бөлүнөт. Абсолюттук неамат болот. Арабчасы ан-ни'матул мутлака. Мутлак. Абсолюттук дегени бул
абсолюттук да, эми кандай дейбиз? Бул толук, жалпы неимат да. Абсолюттук. Мисалы үчүн, мисал келтирип көрөйүн, түшүнүңөр да. Эми экинчиси чектелген неимат. Мына ушу чектелгендин антоними абсолюттук. Чектелбеген деген сөз. Биринчи неимат абсолюттук неимат, чексиз, чектелбеген неимат. Бул дүйнөлүк дагы, акыреттик дагы деген сөз да. Экинчи неимат чектелген неимат. Абсолюттук неимат эмне? Абсолюттук неимат бул дүйнөлүк дагы, акыреттик дагы болгон неимат бул кайсы? Ислам. Ислам дегенде жалпы маанидеги ислам эмес. Себеп дегенде шиялар дагы биз исламбыз деп чыгат. Канча адашкан фиркалар бар, адашкан партиялар бар. Адамдарды канча кыргындарга жетелеп турабы? Мына биз сүннөттөбүз деген адамдар бар. Элдерди жүргөн элдерди жардырып берип терроризм кылып дагы биз туура жолдобуз дегендер бар. Мына биз ислам дегендер бар. Ислам, абсолюттук ислам, неимат бул ислам, бирок жалпы маанидеги ислам эмес. Кайсы ислам? Эки дүйнөлүк бакыт таалайга жеткире турган, туура жана бузулбаган ислам. Туура жана бурмаланбаган ислам. Көп адамдар бурмаланган исламды карманып келишет. Өздөрү билбейт ошол нерсени. Биз бул туура исламды, туура жолду ар бир окуган намазыбызда Ихдинас сиратал мустақим, о Аллах бизди туура жолго башта деп суранабыз ар бир намазыбызда. Аллах Таала өз учурунда ал неиматты, ал туура исламды, ал туура жолду 5 тайпа кишилерге берген. Биринчиси пайгамбарлар. Экинчиси пайгамбарлардын сахабалары. Үчүнчүсү сыддык. Сыддык дегени ыйманы чын, ихластуу адамдар. Төртүнчүсү шахидтер. Бешинчиси салих амал кылган адамдар. Ушул бешөөнө Аллах субханаху ва таала сиратал мустақимди берген. Биз дагы ошону сурайбыз. Үчүнчүсү сыддык, төртүнчүсү шахид, бешинчиси салих адамдар, салих бенделер. Төртүнчүсү шахидтер. Шейиттер да. Аллахтын динин жогору кылам деп жүрүп өлгөн адамдар. Бешинчиси салих бенделер. Ушул 5 тайпа адамга Аллах субханаху ва таала сиратул мустақимди берген. Сиратул мустақимди бергени аларга эки дүйнөлүк абсолюттук неиматты берген деген сөз. Алар, ошол 5 тайпалар, пайгамбарлар баш болуп, ислам неиматын туура колдонуп, туура жолдо жүргөн үчүн Аллах аларга өзүнүн ачуусун жиберген эмес. Алар гайрул магдуб. Түшүнүңөрбү? Аллах аларга ачуусун жиберген эмес. Алар валаддаллин, алар адашкан дагы эмес, Аллах аларды адаштырган дагы эмес. Ошол 5 тайпа. Фатиха сүрөсүндө Аллах Тааладан мындай деп суранабыз. Ар бир намазыбызда, нафил болсун, парыз болсун, бардык намаздарыбызда Ихдинас сиратал мустақим, сиратал лазина ан'амта алейхим гайрил магдуби алейхим валаддаллин деп күн сайын биз Аллахтан суранабыз. Эмне дегени бул? О Аллахым, бизди туура жолго башта, туура исламга башта деген сөз. Сен ал жолду пайгамбарларыңа, алардын сахабаларына, сыддыктарга, шахидтерге, салих бенделерге берген элең. Алардын үстүнө сенин ачууң, карың жааган эмес эле, алар туура жолдон адашкан да эмес эле деген сөздү биз Аллахка күн сайын айтабыз.
ушул нерсени сурайбыз. Аллах аларга өзүнүн ачуусун жиберген эмес, жанагы 5 тайпа адамдарга. Анда кимге жиберген эле? Кимди карына алган эле Аллах субхана таала, жана ошол карына калышына эмне себеп болгон эле? Аллах субхана таала өзүнүн ачуусун яхудилерге жиберген эле. Эмне себептен? Алар пайгамбарларды өлтүрүшкөн, Аллахтын сөзүн бурмалашкан, ыйык китептеги бир сөздү өздөрү каалаган башка сөзгө алмаштырган, дүйнө, нәпси, мансап, шоорат үчүн Аллахтын динин сатышкан, Аллахтын пайгамбарларына, алардын сүннөттөрүнө жана сүннөттү туу тутуп жашагандарга каршы чыгышкан. Ошондуктан Аллах таала аларга ачуусун жиберген. Аллах өзүнүн туура жолун жогоруда саналган 5 тайпа адамдарга берди. Анткени алар туура жолдон азгырылган эмес. Туура жолдон ким азгырылган эле? Жана эмне себептен азгырылган эле? Христиандар азгырылган эле. Азгырылганынын, адашканынын кээ-бир себептери төмөндөгүлөр. Биринчиси, Аллахтын пайгамбарына ал пайгамбар ылайык болбогон макамды ыйгарып коюшкан. Же ал пайгамбарга өзүнүн макамынан жогору макамды, кудайлык макамын ыйгарып коюшкан. Аллахтан сурабай, пайгамбардан сурашкан, мисалы. Аллахка дуа кылбай, пайгамбарга дуа кылышкан. Экинчи себеби, бул экинчи себеп экен, Аллахтын өзүнө жалынбай, пайгамбарына жалынып атат. Пайгамбар Аллахка дуа кылбастан, пайгамбарга дуа кылып атышат. Мына ошол умрага барганда деле, баргандарыңар барбы жокпу? Мединада пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинде пайгамбарыбыздын жайы бар да, денеси коюлган жер бар. Ал жер эң алгач пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединага барганда Кубага түшкөн, анан кийин азыркы өзүнүн мечитинин ордуна барган, ал жерге мечит курган, мечиттин жанына, капталына өзүнө үй курган. Ошол үйү менен мечитинин арасы бир эле эшик болгон. Дуалдын ар жагы мечит. Бир эле эшик. Эшикти ачат, мечитке чыгат. Эшикти ачат, үйүнө кирет да. Ошондой жайгашкан. Капталында болгон. Кыбла тарапка мээрап карап турган болсо, сол капталында үйү болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сахабаларына айткан эле. Аллах таала яхудилер менен христиандарга өзүнүн наалатын жиберди. Анын себеби алар өздөрүнүн пайгамбарларын, өлгөн пайгамбарларын, өлгөн оолияларынын мүрзөлөрүнүн үстүнө күмбөздөрдү салып, аларга сыйынып калган. Пайгамбарларынын мүрзөсүн ибадаткана кылып алышкан. Ошондуктан яхуди насараларга Аллах таала өзүнүн каргышын алатын жиберген деп айтат эле. Мүрзөнүн үстүнө күмбөз кылышты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаман көргөн. Макканы фатх кылгандан кийин сахабаларын бар, мынау бутту бузуп кел. Мынау жерде бут калыптыр, бузуп кел. Мынау жерде мүрзөнүн үстүндө күмбөз бар экен. Ошону тегиздеп кел деп сахабаларын жиберген. Мүрзөнүн үстүндө дуал болбосун деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Тегизде деген. Ошондой пайгамбар болсо, азыркы күндө ошол пайгамбардын мүрзөсүнүн үстүндө күмбөз болуп калды. Эмне себеп болду буга? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн үйүндө өттү, өзүнүн үйүндө өлдү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлгөн жерине коюлуш керек эле. Өзүнүн үйүнө коюлду. Дуалдын нар жагы мечит. Макул. Ошентип өтө берди убакыт.
Сахабалар пайгамбарыбыздын үйүнүн үстүнө күмбөз кылышкан эмес сахабалар. Ибадат намаз боло берди, пайгамбарга жалынуу, пайгамбарга дуа кылуу болгон эмес сахабалардын убактысында. Үйдүн бул жагы мечит болсо, оң жагга карап кеңейип кете берген мечит. Артына карап кеңейип кете берген мечит. Үй өзүнүн ордунда калган. Анан кийин доорлордун бир доорунда мамлюктар деген элдер бар. Мамлюктар булар Аббаси халифтери ушул дүйнөгө чыкканда, исламды алып чыкканда, мына биз жака келгенде биздин ата бабаларыбыз башка динде болгондо, шамандык динде болгондо, кагылышуу болуп, арабтар менен кагылышуу болгондо, кыргыз жана башка түрк улуттары катуу каршылык көргөзгөндө, эрдик көргөзгөн мындайча айтканда. Анан Аббаси халифтерине бирөөлөр кеңеш берген вазирлери. Ушул элдерден биз армиябызды ушул элдердин эсебинен толуктайлы. Булар жакшы согушат экен деп. Анан ушул түрк элдеринен наемник катары армияга ала баштаган. Чоң акчаларды төлөп. Анан кыргызы башкасы Аббаси халифтеринин армиясына жазылып туруп, чоң акча төлөп атат. Армияга ошо түрки элдер кирген. Анан алар барып армиянын каадасы кандай, салты кандай, эрдик көргөзсөң чоңое бересиң. Эрдиги бар, эси жок деп коет го. Ошондой болгон да мамлюктар, наемник аскерлер. Алар эрдиги бар, батыр, бирок эси жок да, шариятты канча билбейт. Эрдик менен өсүп кете берген, анан полководец болгон. Анан бир күн барып эле бийликти алып коюшкан. Кечеги наемниктер, аскерлер өсүп барып анан кийин бийликти алып коюшкан. Ошол бийлик мамлюктар династиясы деп бир канча жылдар ислам дүйнөсүнө бийлик кылган. Бүткүл ислам дүйнөсүнө бийлик кылган. Борбору Египетте болгон. Кутуз дегендер чыккан, Бейбарс дегендер чыккан, Калаун дегендер чыккан. Ошо бардыгы кимдер? Мамлюктар. Алардын түбү ким болгон? Кул болгон, наемник болгон, эрдиги бар, эси жок, илими жок. Ким? Ислам мамлекетин башкарып калышты да. Анан кайсы бир азгыруучу молдосу, мындай экен десе, ошону жасай беришкен. Анан Мекке, Мединаны мамлюктар басып алганда, өзүнө каратып алганда, Султан Калаун дегендин доорунда бирөөсү анан ага эс болгон. Бул пайгамбардын ушундай түрү береби? Үйү. Мүрзөсү үйдүн ичинде да. Муну шөкөттөбөйлүбү? Деп анан кийин үстүнө күмбөз шөкөттөбөй деген жасалгалабайлыбы деген да. Муну үстүнө күмбөз салбайлыбы деп бир суфий чыккан да. Анан жанагы мамлюк падыша, эрдиги бар, эси жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйүнүн үстүнө күмбөз салдырып койгон. Азыркы жашыл күмбөз ошол. Бирок бир канча доорлорго чейин ак болуп турган, башка түстө болуп турган. Анан түрк султандары баргандан кийин жашылга боёгон, ошол бойдон жашыл болуп калган. Умрага барышат адамдар. Аллахка дуа кылбастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын күмбөзүнө карап туруп, ошол пайгамбарыбызга дуа кылышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү эскертип кеткен нерсени кылышат мусулмандар. Мага жардам бер. Аны тавассул деп коюшат. Тавассул деле эмес, түздөн түз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнө дуа кылышат. Тавассулдун немелери көп, анын эрежелери бар, уруксат берилгени бар, уруксат берилбегени бар. Ал өзүнчө маселе. Бирок Аллах субханаху ва таала Куранда «Вала тад'у ма Аллахи илахан ахар». Аллахтан башка Кудайга дуа кылбагыла. Сурасаңар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, сурасаңар Алладан сурагыла деген. Дуа кылсаңар Алладан дуа кылгыла. Өзүнөн деген. Анан эмне болду? Мусулмандар
Аллахқа қошып пайғамбардан да сұрай баштады. Ey пайғамбар, менің жолымды ач. Ey пайғамбар, мен андай қыл, мұқтаждықтарымды бер. Аллахтан сұраш керек еді. Бұл нақта адашқан христиандардың ішілі. Христиандар Аллахтан сұрабастан, анын пайғамбарын құдай қылып пайғамбардан сұраған үшін Аллахтың ачуысы аларға жаған әлі де. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқанда, сілер башқа диндегі елдердің арқасынан ертіп жашайсыңар. Әрбір изіңерді қоясыңар. Қачан бір күн кескелдіріктің ұясына кіріп келсе, башқа динге де сілер де кіресіңер деп. Ошондай болып атат. Болып қалды. Эми алымдар, сүннөттүккө кармаган алымдар, сүннөттү кармаган бийлик башчылары аз болсо дагы жанагыларды акырын токтотуп, азыр жүрүшөт. Умрага барганда көп адашкандар, айттым го, адашкандар көп. Жанагы тозок аркылуу кете тургандар көп. Ошолорду тозоктон куткарып калыш үчүн илимдүүлөр жүрөт ошол жерде. Эй, сен дуа кылба, пайгамбарга дуа кылба, Аллага дуа кыл дейт. Пайгамбарыбыздын ошо үйү болсо, нар жагы мечит болсо, кыбла бул жагы болсо, булар келет дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын күмбөзү бул жакта да. Ошол жакка карап дуа кылат да. А дуа кандай кылыш керек? Дуа кыблага карап кылыныш керек эле да. Дуа Аллага кылыныш керек эле да. Дуанын адептерине, таухидтин адептерине, эрежелерине таптакыр каршы болгон нерселер жасагандар өтө көп. Тилекке каршы. Бул нерсе христиандардын үстүнө Аллахтын ачуусун, Аллах адаштырышына себеп болгон нерсе. Аллах адаштырган үчүн алар өздөрүнүн пайгамбарларына, олуяларына дуа кылышкан. Мына ошол христиандардын адашуусунун дагы бир себеби олуя адамдарга, пайгамбарга кудайлык макамын бергени жетишпестен, олуяларга да кудайлык макамын берип, алар өлгөндө алардын айкелдерин жасап, сүрөттөрүн чызып, мүрзөлөрүнүн үстүнө күмбөздөрдү куруп, алардын арбактарын өздөрү менен Аллахтын арасына ортомчу кылышканы дагы алардын адашуусуна себеп болгон. Аллах кимди адаштырат? Өзү башта ошого лайык болуп калса адаштырат. Дагы бир себеп, адашкандын себеби христиандар өздөрүнүн арасынан чыккан, адашкан, напсисине кул болгон алымдарды өздөрүнө кудай кылып алуу менен адашышкан. Алымдарды кудай кылып алса кандай болот ал? Мүмкүнбү? Мүмкүн экен. Ислам тарыхында ушундай бир окуя бар. Тай уруусунун башчысы өзүнүн жомарттыгы менен шоорат тапкан Хатам Таи дегендин уулу Ади ибн Хатим ислам динин кабыл алуу үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алдына келгендеги окуя. Ошол жерде мындай бир Хатам Таи өзү айтат, өзүнүн оозунан чыккан, баяндалган окуя мындай болгон. Ал киши айтат: Атайтун набийя саллаллаху алейхи ва саллам. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга исламды кабыл алуу максатында келдим эле дейт. Менин мойнумда алтын крест тагып алган элем дейт, мойнума дейт. Мен анын ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Ади ибн Хатимдин мойнундагы крестти көрүп туруп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам аятты окуйт. Иттахазу ахбарахум ва рухбанахум арбабан мин дуниллах. Мынау сенин мойнуңдагы крестти тагып алган христиандар дейт. Ал матында жок, мойнуңдагы крест тагып алган христиандар дейт да. Өздөрүнүн
dini alımdарын Allah'ты koyup Kuday kılıp alıştı deydi. Allah'ты taştap, Allah'ты da Kuday deşti, özlerinin dini alımdарын da Kuday deşti деген аятты оқығанда Adi ibn Hatim Қаяш айтады. Я Расулаллах, христиандар Алларға сыйынбайды эле, ибадат кылбайт эле дейт. Ибадат кылбайт эле дегени, аларга сажда кылбайт эле деген мааниде айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам андай ибадат кылбаса деле, валакин юхиллуна лахум ма харрамаллах фаястахиллунаху. Аллах харам кылган нерсени, ошол дини алымдар адамдарга адал десе, адамдар ошону ээрчип кете берген. Адал экен деп. Аллах адал кылган нерсени адамдарга арам деп берсе, ошого ээрчип кете беришкен. Ошол аларга сыйынганы, аларды Кудай кылып алганы дейт. Мына христиандарга Алланын ошол адаштыруусунун, залалат жолунун келишинин себебинин бир себеби ошол. Өздөрүнүн алымдарын Рабби Кудай кылып алышкан. Качан бул баледен кутулуш мүмкүн? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү: "Таракту фикум амрайни лан тадиллу." Силерге эки нерсени таштап кеттим, ошону бекем кармагыла, адашпайсыңар. Биздин дагы алымдарыбыз бар. Бизге маселелерди айтат. Бул арам, бул адал, болот, болбойт. Биз ошол жерде оозун карап отура бербестен эмне кылышыбыз керек? Мынау адал десе, далил алып келиң, Курандан, сүннөттөн, ижмадан, кыястан деп сурашты билишибиз керек биз. Бул арам десе, далил сурашыбыз керек. Бул ошол алымдын даражасын көтөрө турган нерсе. Анан далил сурасаң, каргап шиле берген болбойт бул. Далил сураш керек. Эгер далил сурабастан эле алымдын этегин кармаган бойдон кете бере турган болсок, алым адашкан болсо, ал кулаган жака биз дагы кошо кулап кетишибиз мүмкүн. Тура Куранда "Исалу фасалу ахлаз зикри ин кунтум ла та'ламун", билбесиңер алымдардан сурагыла деген аят бар. Бирок бул дегени алымды этегин кармаган бойдон, көзү жумган бойдон кете бер деген сөз эмес. Маккада мушриктердин тарыхын билебиз да, алым киши ошо Ибрахим, Исмаил алейхиссаламдан калган тавхид динин ширк динине алмаштырган ким эле? Алым киши эле да ошол. Алым киши эле да Амр ибн Лухай. Ошону анан көкөлөтүп асманга чыгарып беришти. Сиздин айтканыңыз шарият деп. Ээрчип кетише берди. Анан ал бир бутты алып келип сатып алып туруп, муну Аллага да дуа кылгыла, мына Хубалга да дуа кылгыла десе, элдин баардыгы болот экен деп кетти да, мына мушрик болуп кетишти. Мына кантип алымдар Кудайга айланып калат. Бул алымдарды Кудайга айланып калышына мусулмандар өзүбүз себепчи болуп калабыз. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын осуятын дайым эсте тутуш керек. Силерге эки нерсени таштадым деп. Куран, сүннөт экөөнү бекем кармагыла. Биз муну менен алымдарды ээрчибеш керек дебейбиз. Алымдарсыз мүмкүн эмес. Бирок алымдардан далил сураган үммөт болушубуз керек. Кана далилиңиз? Бизди туура баштап атасызбы? Же өзүңүз туура деген жакка эле баштап атасызбы? Бизге да бир аз айтып коюң, түшүндүрүп коюң дешибиз керек. Андай болбогондо алымдан Кудай жасап, алымдарды Кудайга айланып кетсе оңой эле. Алла сактасын. Мына ошондо Ади ибн Хатимге айтты Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Христиандардын дини алымдары элге адалды арам кылып берсе, кете берген, этегинен кармаган бойдон. Арамды адал десе, суркаган бойдон кете берген. Тууратта кандай деп сурашкан эмес деген сөз да бул. Тууратта кандай деп эле, кана Тууратта эмне деп айткан эле деп үммөт сураган эмес да. Ошого окшоп калбаш үчүн биз эмне кылышыбыз керек?
Kur'anda emне деген эле таксир деп сурашыбыз керек да. Ошол Кур'андын тафсиринде кандай бизге да айтып бериң, бизге да бөлүшүң дешибиз керек да. Эгер андай дебей турган болсок, бул адашуунун жолу болуп калат. Аллах Таала баарыбызды өзүнүн туура жолунан адаштырбасын. Шайтанга, напсиге жана Аллахтын арамын адалга, адалын арамга чыгара турган алымдарга азгырылуудан да сактасын. Жогоруда абсолюттук немат бул эки дүйнөлүк бакыт таалайга жеткире турган туура жана бузулбаган ислам деген эле. Ислам өзү бузулбайт, бирок аны бурмалап түшүндүрүп коюшат да. Ошо бурма түз туура түшүндүрүлгөн ислам бул абсолюттук немат дегенбиз. Аллах Таала баарыбызга ошол толук абсолюттук нематты насип кылсын. Бул нематты Аллах Таала өзү туура жолго баштоону каалаган, ошол жолду табууга өздөрү да умтулган, тандалган пенделерине гана ыраа көрөт. Бардыгына бере бербейт туура жолду Аллах Таала. Өзү умтулуш керек. Ошолорго берет. Демек, бул немат, ислам нематы, туура түшүндүрүлгөн ислам нематы, сүннөткө негизделген ислам нематы эмне экен? Бул абсолюттук немат экен. Аллах Таала кимге ошол нематты берсе, дүйнө акыретте бактылуу болот. Экинчи немат бул чектелген немат. Чектелген немат бул кайсы? Ушул дүйнөлүк нематтар: ден соолук, байлык, бала чака, жакшы аял, жакшы күйөө, ушул сыяктуу ушул дүйнөгө чектелген нематтар, булар чектелген нематтар. Бул нематтарды Аллах Таала бардыгына бере берет. Жакшы, жаман, мусулман, капыр деп ажыратпастан бере берет бул чектелген немат. Жакшыларга, имандууларга бергенде ошол дүйнөлүк нематтарды, жакшыларга, имандууларга, салих пенделерге берсе, биз аны Аллахтын сыйлыгы, Аллахтын фазилети деп түшүнүшүбүз керек. Эгерде ал нематтарды фасыктарга, капырларга, бидият элдерине берген болсо, аны биз сыноо, истидраж деп түшүнүшүбүз керек. Түшүнүңөрбү? Истидраж эмне? Истидраж даражама даража, тепкичме тепкич, акырындык менен билгизместен жогоруга көтөрүп коюу деген мааниде истидраж деген. Истидраж Аллах Тааланын тузагы бул. Аллах Тааланын амалы бул истидраж. Аллахтын ошол тузагына түшүп калбаш үчүн түз жолдо жүрүш керек. Эгер фасык же капыр адамдын колуна байлык, бийлик түшүп калса, бул ал үчүн сыноо болот, истидраж болот. Фасык адамдын же капыр адамдын же динди туура кармабаган адамдын колуна байлык, бийлик түшүп калса, бул Аллахтан келген чоң бали, чоң сыноо болот. Алар ошол маалда мындай ойлоп калышат: мен Аллахтын айтканын анча жасабасам, пайгамбардын буйругундагы аткара бербесем бардыгын, ислам менен толук жашабасам деле Аллах Таала мага мына байлыкты берипти, мансапты берди, бала чаканы берип атпайбы? Демек, Аллах мени жакшы көрөт турбайбы дейт. Аллах демек мени жакшы көрөт экен да деп ойлоп калат. Кудай бул нематтарды сыйлаган пендесине берет да деп коюшат. Кудай каалабаса, сыйлабаса, мага байлык бермек беле. Сен сүннөт эле сүннөт дейсиң, мен сүннөт дебесем деле берип атат го деши мүмкүн да. Бул эмне? Бул истидраж. Бул сыноо. Бул шайтани пикир.
Ушуну менен алданып калышат. Анан күнөөлөрдүн туу чокусуна карап, капырга берилген болсо капырчылыктын туу чокусуна карап, даражама даража көтөрүлүп кете берет, күнөөлөрү көбөйө берет, капырчылыгы чоңое берет. Акыры бир күнү шиши толгондо Аллах Таала ага баккан балесинен бирин жиберет дагы тарс этип жарылып калат шиши. Кээ бирлеринин ошондо да көзү ачылбайт. Өзү билгендей жашады. Напсиге эртип жашады, шайтанга эртип жашады, сүннөткө эртип жашаган жок. Билгендей жашады. Бирок ошондо да көзү ачылбастан бале келсе, «Эй Кудай, менде кандай өчүң бар эле?» деп эки колун асман. Эмнеге мени мынча кордой бересиң деп Аллах Таалага арыздана баштайт. Ыйлаган мынча. Өзүмдө күнөө болсо керек эле деп ойлобойт да. Муну Аллах Субханаху Таала Кур'анда айткан. Сажбилlah. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Fajr suresi 15-16. Eğer insanga Rabbisi аны сынаш үчүн көп неиматтарды берсе, о, Раббим мени сыйлап турбайбы деп. Ал эми качан ага бале жиберип ырыскысын кескин түрдө чектеп койгондо, Раббим мени кордоп жатат дейт. Аллах Таала кимди сыйлаганын, кимди сынаганын жана кимди истидраж деген амалына салганын каяктан билебиз? Кантип билебиз? Onu biliş üçün Allah Taala kimge absolutluk nematты, туура жолду, сүннөткө негизделген дин иманды берген болсо, аны Аллах сыйлаган экен деп билебиз. Ошондой адамдарга байлык берилсе, башка нематтар берилсе, бул Аллахтын сыйлыгы экен деп билебиз. Аллах ага ырайым кылган экен деп түшүнөбүз. Эгерде бир адамда абсолюттук немат менен кошо дүйнөлүк нематтар дагы болсо, анда Аллах ал адамдын даражасын көтөрүп, фазилетин бериптир. Мин фазлиллах дейбиз. Ал эми Аллах кимге чектелген дүйнөлүк нематтарды берсе, абсолюттук немат бербей, дүйнөлүк нематтарды берсе, бирок ал адам капыр болсо, же фасык болсо, же сүннөткө ээрчибеген бидатчы болсо, жана анын колундагы нематтар барган сайын көбөйө берсе, анда Аллах ага бул нематтарды сыйлаганы үчүн эмес, сынаганы үчүн берди деп түшүнөбүз. Бул адам өтө абайлаш керек. Жана өзүнүн акыйдасына, динине жана манхаж деп тандаган дини жолуна жакшылап бир сыйра карап алсын. Кутулгандар жана тутулгандар деген темага келдик. Эң кызык жерине келгенде бүтүрүп коет деген сөз бар го. Саллаллаху таала алейхи ва ала алихи ва сахби ажмаин. Ахир дa'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.